3-чү могул кызыбыз менен бүтүрөбүз дегенбиз. Саламатсызбы? Мен Султан Нурмурда. Ушул убакка чейин сиз кандай кайрымдуулук иштерин жасадыңыз жана алдыда да кандай кайрымдуулук иштерин жасаганыңыз келет? Билесиңер, кайрымдуулук иштердин баардыгын жасаганда баары чоң сыр болуу керек. Аябай чоң сыр болуш керек. Кайрымдуулукту жасап атканда оң колуң бергенди сол колуң билбесин дейт. Мен көкүрөк какканды өтө жек көрөм ушундай. Муну жасадым, аны жасадым деп. Мен элдин ыраазычылыгы үчүн жасабайм, мен Аллахтын ыраазычылыгы үчүн жасайм. Аллах баарын көрүп турат. Ошо кайрымдуулук иштерди сурабай, айтпай эле койсом кандай дейсиңер? Ушуну көкүрөк кагып, мактанып айтам деп, ошонун сообунан кур жалак каласың да киши. Себеп жарыя кылдың, ошол соопторуң жугула берет. Кызым туура түшүнөсүңбү мени? Макул болосуңбу ушуга? Макул, рахмат, Алла разы болсун. Мына жанагы кээ бир азаматтарды жана жөнөкөй самолет менен учуп барды деп аркасынан камера менен. Ушу камера барып калган экен да ошо самолетте, кокустан. Президент кирип барса, камера ошол жерде турган экен. Калп мунун баары. Мунун баары пиар, жалган, арамза, арзан пиар. Анан мечитке барды дейт. Мечитке барса өзү үчүн барат. Ар бир пенде өзү үчүн барат. Анын мечитке барганынан кыргыз элинин башына бир нерсе менен чыгып кетпейт. Өзүң үчүн барасың. Муну пиар кылыштын кереги жок. Кандай дейсиңер жигиттер, кыздар? Сен өзүң үчүн барасың. Бир күндө Аллага шүгүр, Кыргызстанда 1 миллионго жакын киши мечитке барат. Артынан камера сүйрөбөй эле барат. Аны КТР менен ЛТРден жарыя кылбайт. Мен да 5 убак намазга барам, бирок мен камера сүйрөп барбайм. Ушуну көрсөтүп койгула. Эмне кереги бар? Кыла турган, кылып жасап аткан ишиңди көрсөтөөргө эч нерсе калбай калганда ошону көрсөтөсүңбү? Анан соопчулук дегенде дагы туура суроо берип атасың, кызым. Кээ бирөөлөр бар, момундай бөтөлкөдөн бир жерге 20 бөтөлкө алып барып берип коюп 20 саат какшатат тереден чыгарып алып. Эмне кереги бар? Биз кезинде тонналаган ундарды, тонналаган майларды какшап аткан, зар болуп аткан адамдарга жеткирип аттык, бирок камерасы сүйрөп жүргөн жокпуз. Ошон үчүн менин партиялаштарым могу жерде азыр жаштар калды, булар көрбөй калды, билбей калды. Менин партиялаштарым айтат, элдин баары жасаган ишин көрсөтөт, жалгыз сиз көрсөтпөйсүз деп. Мен айтам, эгерде биздин ушул Нарын дарыясынын түбүнө кирип алып, эмне ойлоп атканыңды билип турган Аллах сенин кандай соопчулук кылып атканыңды көрбөй калат.